Мындан ары жаңылыктар түрмөгүндө Түркия мамлекети тууралуу айтып берип турабыз. 4 мезгил бою туристтерди өзүнө тарткан кереметтүү Түркия тууралуу алгачкы материал алдыда. Байыркы грек, перс, Рим, Византия жана Осмон империясынын маданияттары айкалышкан, жашаган жана бүгүнкү күндө да жашап келе жаткан жападан жалгыз өлкө бул Түркия. Түркия Европанын түштүк чыгышы, Азиянын түштүк батышында жайгашкан уникалдуу өлкө. Түндүгүнөн Кара деңиз, түштүгүнөн Жер ортолук деңизи, батышынан Эгей жана Мармар деңиздери курчап турат. Эли болсо көп улуттуу, калкынын саны учурда 84 миллиондон ашты. Түркияда экономиканын бардык тармактары өсүп өнүккөн. Анын ичинен туризм өлкө казынасын толтурууда маанилүү ролду ойноп келатат. Мамлекеттин ички дүң өндүрүмүнүн 11%-ын дал ушул туризм түзөт. Жылына Түркия туристтик курорттордон эле орто эсеп менен 80 миллиард доллардан ашык киреше табат. Туристтик сектор элдин 9%-ын жумуш менен камсыздайт. 510 миңден ашык адам конок тосуп жан бакса, 1,5 миллиардтан ашык ишкана туристтерге кызмат көрсөтөт. Туристтер Түркияга дүйнөнүн булуң бурчунан агылып келет. Түркия конокторго кызмат көрсөтүүдөн жылына орто эсеп менен 40 миллиард доллардан ашык пайда табат. Өлкө туристтик сектордун өнүгүүсү боюнча дүйнөлүк рейтингде 6-орунда турат. Акыркы жылдары Кыргызстандан да Түркияга барып эс алгандардын саны өсүп жаткандыгы байкалат. Статистикага таянсак, 2020-жылы 52.142 киши Түркияга барган. Бул көрсөткүч 2021-жылы 102.840 жеткен. Ал эми үстүбүздөгү жылдын баштапкы 4 айында болсо 39.083 кыргызстандык Түркияны кыдырып келген. Жай алды бул көрсөткүч дагы да өсүшү мүмкүн. Түркияда туризм инфраструктурасы ар тараптуу өнүккөн. Кышы жайы дебей өлкөгө келген туристтердин саны үзүлбөйт. Баасы ыңгайлуу, кызмат сапаты жогору болгондуктан жайкысын отелдер, пляждарга киши батпай калат. Алтынай Шайдылдаева, Жолдошбек Уулу Санжар, СТВ.